Мен азыр ЭТТНден склад ачышты көрсөтөмүн. Ал үчүн биринчи кабинет налогоплательщика мындай кабинеттен кирип алышыбыз керек. Кимде рут токен болсо рут токен менен кирет, ЭЦП деп. Ким логин пароль менен кире алса, логин пароль менен кирет. Ким эч нерсеси жок болсо, анда эси менен да кирип кетсе болот. Менде азыр рут токен бар үчүн мен рут токен менен кирип кетемин. Мына жерде доступтарды басып туруп, анан кийин киребиз. Мындай экран болот. Экранга киребиз ЭТТНге. Бул жерде эң ылдыйында склад деген жер бар. Ушу мои склады дегенге басабыз. Ушул жерде мына бул жерде бир склад болуп турса, биз буга дагы бир склад ачсак болот да. Сиздерде азыр көбүңүздөрдө склад жок, мына жер 0 болушу мүмкүн. Ошого новая записьти басасыз. Название склада жазасыз. Мисалы склад номер 1 же неме 2 дейсизби, кандай десеңиз, адресин жазып койсоңуз болот. Адрес улица или проспект Масалиева 65 деп коюшубуз мүмкүн. Мына жерде тандайбыз. Ошко карайбыз, бардыгыбыз ошон үчүн 032. Ким нокат кара сууга караса, анда өзүнүн УГНСин жазса болот. Мына жерде мисалы кара суу десеңиздер, кара суунуку чыгат. Кара Суйский район деп чыгат. Нокат десеңиз, нокаттыкы чыгат, ушундай. Бизде мисалы бул жерде азыр 032 город Ош дейбиз. Андан кийин мына жерде тандайбыз город Ош. Региондор ушул жерде өзүңөрдүн регионуңор тандайсыңар. Мисалы мен 025 кара сууну тандаган болсом, мына жерде город кара суу болбойт, Ошская область болот уже. Мындай по порядку кетесиз да, муну толтурасыз, анан буну, анан бул жерден толтурасыз. Кара Суйский район, айыл аймак, кайсыл айыл аймакка карайт? Кашкар, Кыштак, Картаталдык, Жош, Отсадыр, Мады, Нариманга карайттыр, может быть. Поселок, ушул жерден өзүңүздүн поселокту тандап аласыз. Адресиңизди жазасыз дагы, сохранитти басып койсоңуз, сизде мына жерде мындай склад пайда болот. Анан биз сиздерге товарды чыгарып жатканда, биз ошол складыңызды таап алабыз. Мисалы азыр мен бир складты тандап көрөйүн. Склад жок барлар бар да, кээ-бирлеринки жок. Мисалы мындай ким деген, примерно бирөөсүн жазып көрөйүн. Мен мындай кылам дагы, ИННсы менен покупательди тандайм, ИНН чыгат. Мына жерде көрдүңүзбү, бунун склады бар экен. Кээ-бирлерки ушул жерде склад жок болот дагы, биз нанды чыгара албай калатабыз. Ошон үчүн сиздерден сураныч, склад ачып койсоңуз, мен бул жерден складты тандап, анан сиздерге нанды ЭТТНден чыгарып жазабыз. Бул уже электронный склад дегенге өтүп атабыз. Бул закон боюнча бардыгыңыздарда болуш керек. Сиздердин живой складыңыздарды эсепке албайт. Налоговый ушу электронный склад менен эсептейт. Мисалы налоговый сиздин ишканаңызга барып туруп эле мына кабинетиңди ач дейт. Ушуну кабинет дейт, личный кабинет деп коет. Ушуга кирип, сизди ушул жерден кайсы товарларың бар, кайсылар жок экенин карап туруп эсептейт. То есть эгерде сизде бул жерде складда эч нерсе жок болсо, алар силерге азыр 100% штраф, пеня салганга укугу бар. Себеби ЭТТН жок, бир дагы соода жүргүзүлбөсүн деген азыр закон иштеп жатат.